баштарбы. Эмесе же ошондо программасы. Мындан 2 күн мурда Контур Голд компанияга тышкы башкаруучу болуп дайындалган теңиз бөлтүрүктү Канадалык Центера Голд компаниясы Онтарио штатынын сотуна берди. Буга чейин бизнес-омбудсмен тараптарды мунасага чакырган. Кыргызстандын өзүнүн ишкерлери дагы иш сотко жетсе Кыргызстан үчүн кыйын болот деп эскертип келген. Ушул арбитраждар азыркы учурда бизнес коомчулукту мындай кооптондурбай койбойт. Себеби ал арбитраждар бүткүл биздин экономикабызга таасирин тийгизет. Биз сырттан каражаттарды тарта албай калабыз өлкөбүзгө. Ошол арбитраждын чыгашаларына төлөшүбүз керек болот. Биздин салык төлөөчүлөрдүн эсебинен болот да. Катардагы салык төлөөчүлөр тууралуу ишкерлер тынчсызданганы жакшы, бирок бизнес үчүн алар албетте көбүрөөк тынчсызданат. Анткени негизинен ошол салык төлөөчүлөрдүн эсебинен байыйт. Мамлекет болсо катардагы салык төлөөчүлөр гана эмес, бизнестин эсебинен да байыйт. Жана ошол себептен ар түрдүү негизсиз текшерүү же башка басым уюштурулат жана кээде талаш тартыштар сотко чейин жетет. Мамлекет өзүн билемди кылбаш керек. Ар нерсенин чеги болот. Ар бир ишкана кайсы бир чекке чейин гана чыдайт. Андан кийин сотко берет. Биздин Кыргызстандын сотун эмес, эл аралык арбитраждык сотко берет. Эл аралык ченемдер боюнча инвестор дүйнөдөгү кайсы болбостугун арбитраждык сотко кайрылып, өз инвестицияларын, капиталын, мүлкүн коргоого укуктуу. Международным нормам инвестор имеет право подать в любой арбитражный суд по отстаиванию своих инвестиций, капитала, имущества. Бирок Кунтур айланасындагы азыркы чатак мамлекеттин бизнеске жасаган басымыбы? 92-жылы эле канадалык компания Кыргызстан үчүн өтө деле пайдалуу эмес келишим таңуулаган. Кийин 2003-жылы өлкөнүн коррупциялашкан жетекчилиги менен кошо алар бул долбоорду Кыргызстан үчүн ого бетер пайдасыз кылып өзгөрткөн. Кийин дагы жана дагы. Биздин ишкерлер болсо такай Кунтурга тийбеш керек деп келген. На макроуровне что произойдет? Макро деңгээлге эмне болот? Республикабыз 25 жылга артка ыргытылат. Бир дагы инвестор келбей калат. Анткени улутташтырып, бирок акча төлөбөй койгондор менен эч ким иштебейт. Жеке менчик мүлктү сыйлаган жөнөкөй сезим болуш керек. Баары жөнөкөй. Иметь элементарное чувство уважения к частной собственности. Все просто. Баары жөнөкөй. Бай бизнес өлкө жетекчилиги менен сүйлөшүп алып, мамлекетти жана анын катардагы салык төлөөчүлөрдүн карактаган жана ар бир жолу улам жаңы схемалар ойлоп чыгарылып, алар мурунку келишимдерден алдаганча жакшы деп даңазаланып келген. 2013-жылы өкмөт эки тарапка 50% деген орток ишкана ачууну пландаган жана андан жакшы эч нерсе жок деп элди ишендирген. Кунтурдун келечеги ачыктык менен айкындыкта. Башка жол жок. Эч ким бизге андай мүмкүнчүлүк бербейт. Эми жабылып кала албайбыз. 2009-жылы реструктуризация болгондо коом менен ким акылдашып талкуулады эле. Эч ким анткен эмес. Биз бир да протоколду таппай койдук. Ошондуктан революция болбосун деп биз силер менен талкуулап жатабыз. Мы даже не могли найти одного протокола. Вот поэтому мы не хотим революцию, поэтому мы с вами обсуждаем. Дал ошол 13-жылы Кыргызстандын суу кодексине өзгөртүү киргизилип, анын 62 беренесинде эч ким мөңгүлөрдүн эригенин ылдамдаткан же мөңгүдөн чыккан суунун булганышына алып келген аракет көрбөш керек деп жазылган. Бирок ошол эле 62 беренеде бул тыюунун Давыдов менен Лысый мөңгүлөрүнө тиешеси жок деген кошумча кошулган. Мөңгүлөр жок кылууга канадалык компания мыйзам менен уруксат алган. В мире не было случаев, чтобы... Дүйнөдө мындай жок. Мөңгүнү жок кылуу аркылуу кайсы бир кенди иштетет экен. Мындай нерсеге бүткүл дүйнөдө тыюу салынган. Кунтурду иштеткендер дагы башында ошондойго макул болгон. Кордун жарымын 330 тоннаны ачык ыкма менен казып алабыз. Калган 400 тоннаны болсо жер алдында шахта куруп казабыз деп. 30 тонн золота они добывают открытым способом, остальные 400 тонн золота они будут добывать подземным способом. Ошентип Кыргызстандын 6,5 миллион калкы бир тең, канадалык компания бир тең болуп калган. Же ошондо саламатта калыңыздар.